Assalamu алейкум достор. Улуттук спорт YouTube каналынын катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, улак көрмандары. Достор, бүгүн Камболот мырзанын үйүнө келип отурам. Бул жерде Кыргызстанга белгилүү жакшы аргымактар бар. Ушул аттардын санжырасын тактап кетейин. Мына ушул көпчүлүктүн суроосу боюнча жылкы көрмандар үчүн тарта кетейин деп Камболот мырза менен байланышып келип калдым. Азыр ушул үйүнө келдим. Каналды колдоп чогуу болсоңуздар, ушул кара аттын, кашка аттын тарых таржымалыны жараткан ийгиликтерини сөз кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мынакей достор, кара атты дагы токуп алып чыккан экен, келип калдым. Ассаламу алейкум. Камболот ака. Кандайсыз? Жакшысызбы? Мен соңуз жакшыбы? Отурасызбы тынч? Жакшы, рахмат ака. Мынакей келип калдым. Мына ушул аттарыңыз тууралуу бир жакшы бир чыгарылыш кылып кетейин деп, анан Камболот ака жылуу күтүп алып, ушул аттарыңыздын маалыматын айтып кетейин деп убакыт бөлүп турасыз. Сизге чоң рахмат. Анда ошол эле алгач эле көпчүлүктүн көңүл чордонунда болгон ушул кара атыңыз тууралуу, анан кашка атыңыз тууралуу, ушулардын тарых таржымалы тууралуу баяндап, мына жылкы көрмандарына айтып берсеңиз. Анда ушул кара ат тууралуу, биринчи эле ушул кара ат тууралуу сурасам ака. Бул кара аттын ата тегинен баштасак, бунун туулган жери биринчи башынан. Бул кара ат ошо кишинин тайында, муну биз Кызылыңкүрдө Каныбек алган да. Каныбек алып, андан Кызылыңкүрдө дагы бир киши алган. Ал киши улакка чабып жүргөндө мен 2 асыйында ошо кишиден $10.500 алгам. 2017 жылы жазда алгам. 2 асыйында. Ошол кезде 2 асы эле сизге келгенде? Менде 2 асы эле. Жазга 2 асыйда алганбыз, мен февралда алгам. Ошондо бул кайсы аттардын теги, уругу кайсы аттарга такалып калат? Bunun tegi ошо Плянаканын bir atı var эле, жерди аты. Жерди аты бар эле. Чоң. Ошонун баласы. Ошондон Плянака ошондо алып Каныбекке саткан экен да, айында. Андан ошо тегиден бизге келген да ошо. Онда ошо Кызылыңкүрдүн аты. Кызылыңкүрдүн аты экен да. Кызылыңкүрдө кичинесинен эле Кызылыңкүрдө чогуу койгон. Анан бунун кулагынын бир жак учу жокко. Ошо эмне жок деп беришет. Кулагым эмне болгон деп эле бар жок айтып берет. Бул туулганда ошо Раматил Пленеге айткан 3 күн жаткан экен, тура албай. 3 күн жаткандан алиги айгыр бейин айдаганда эми буну тургузам деп кулагынан тиштеп ошо жерин үчүн, кулагынын үчүн жулуп алган экен. Айгыр. Кулун кезинде эле. Ооба, кулунда 3 күн жаткан экен, тура албай. Анан бул биз деле көрчү элек эмедечи, Каныбекеде жүргөндө бул вообще кунек курсагым анда домпоң деп басканы тайбочу. Кичинесинде. Раза кунек эч ким деле кызыккан эмес бул жашында. Анан кийин эле ушундай болуп калды. Ооба, бул кыргыз аттын дөсү да эме. Bunun ata tegi бүт эле кыргыз жылкы экен да, мындан келди, а? Кыргыз жылкы, энеси деле кыргыз жылкы. Bundan 1 жаш азыр Эдил барбы? Ооба. Bundan 1 жаш кичинесин Бене. Эдил алды азыр жакында ошо 5 бадамдан. Ушу бою деле ушундай эле. Чоң болду ага. Bundan 1 жаш кичинесин. Учурда атыңыз жашы канча да? Канча асы? Азыр ошондо канча болуп калды? Азыр 6 асы. 6 асы болуп калды. Анан буга чейин үйүргө коюп атасыз, ушул аттын кулундарын сурагандар дагы көп да? Үйүргө жылда эле үйүргө коём буну. Жылда эле коесуз, а? Жылда эле үйүргө коюп, анан эртерээк кармайм. Эртерээк кармап багып, булакка даярдайбыз да. Канча бээге агытасыз? 15 бээ, 14 бээде жүрүп атат. Бул азыр кулундары алды, жаш кандай болуп калды? Bunun kулундары пышты болуп калды. Пышты болуп калды. Жазга пышты болду. Бирөөсү жанагы барпыдагы диниш эмеспи, менин билишимче? Ошо биринчи баласы ошо. Тору эле? Ооба, чоң малда. Ошондо. Биринчи баласы ошондо. Былтыр да коюлган диниш кошунан болот да.
Жок, жаным жашайт. Эми бул анда былтыр да коюлду да? Былтыр да коюлду. Канча бейге койдуңуз? Былтыр 14 бейге койдум. Эми туулат экен да Кудай калса? Жазда. Эми желин сала баштады Кудай калса. Жакшы экен. Камболот эке, бунун быйылкы кулундарын сурагандар болуп калса, туулуп калса, сүйлөшсөк болобу? Болот эми. 14 бендин туулса, Кудай калса эми жок деген 10 тасы туулар. Ошондо эми бар жылы 10 тасы тең ат кылбайм да. 10 тасынан 5 эркек, 5 ургач болсо. Анда мына сизди даректеп кайрыла беришет экен да ошол маалда, кызыккандар, кара аттын кулундарына. Былтыркы эми туулгандан бар азыр сатыла турган. Жашы калтатайлар. Азыр жазга калтатай болду. Азыр канча, экөө беле? Азыр экөө бар. Анда азыр тартамын. Камболот эке, бул атыңыз эми көптөгөн сорундарды алды да. Анан ошонун ичинен өзүңүздүн эсиңизде калган бир чоң сорундарын эстеп айтып бербейсизби? Буну алиге биринчи соруну жанагы комсомолдо жерге талда Юрфа негеси улак берди эле го. Алмаз. Ошондон бир күн мурун алгам, ошо түнү алгам. Бир күн мурун алып, эртең менен ошо Кызыл Үңкүрдөн прямо ошол жерге жүктөтүп келгем. Ошол жерде сүйүт палван чабып, 20 миң сомду килемге таштаган. Биринчи сорун. Алган күн эртеси эле 20 миң сомду килемге таштаган. Андан кийин көп эле сорундарга таштады, эсте калганы Нокатка бардык. Куган, Нургазы, Айык болуп Нокатка барып, Нокатта чоң улак болгон. Ошондо барышы бир тай, келиши бир тай дегенде Айык болгон апарып бир тайга таштап, дем алып жүрөс, топ болуп 1 саат турган. Кайра кирип тургандан келишинен ошо Айык кайрап келген. Ошондо 2 тайды тең алган. Барышында бир тай, келиши бир тай, экөөнү тең ошо Айык болгон ушун менен таштаган ошо Нокатта. Нокатта чоң улакта таштап алган. Бары жакшы. Андан кийин Базар Коргондо улак болгон. Базар Коргондо улак болуп 4 машина сайган. 4 машина сайганда 3 машинаны ушу таштаган. Бир эле улакта 3 машинаны таштап, анан 4-үчүн ошол жерде бирөө бала таштаган, 3-өн ушу таштаган да ошол жерде. Андан кийин төлөргө таштады, машина көп эле эмелерге таштады, тай пайлар эсеби жок эле болду. Көп сорундарга таштады. Андан кийин бир 2 жыл улакка чыкпады бул. 2 жыл. Оны Кашкатым экөө 1 жыл былтыркы эмеде Кашкатым бошонуп кетип, экөө түнү менен алышып, бир комнатанын ичинде карат турган жерге кирип алыптыр да. Эшигин талкалап. Карат кирип алган Кашкаттын жанына. Анан мушташып ону наркы бутун терип, жоңсанга чейин ишип кеткен да. Анан ошондон улакка чыкпай калган 1 жыл. Дарыладыңыз ошол жылдары? Мен дарылап, ошон чыкпай калып, анан элдер буну бүттү, бул улактан чыкты деп, аттуу баштуу палвандар эле ошону сүйлөп жүрөт. YouTube'га ham чыгып тур, аттуу баштуу эле палвандар. Алат өлдү, бышты деп. Бышканына көрүнө результатын көрүнөргө быйыл деле. Быйыл кайрадан эле чындыгында мыктылыгын таанытып атат быйыл деле. Эми ал аттуу баштуу палван атын айтпай эле коймун. Жакшы эле азыр. Ага шүгүр. Анан ушул кара атыңызды азыр кандай жем менен чабасыз? Кандай шартта бастырып дегендей, бир күнкү эле эмесин айтып берсеңиз, эмнелерди кылат? Эми буну өз жылда эле айгырга коем менчи. Айгырга коюп, июнда эртерээк кармайм. Июнда кармап, анан багыга киргизип, 2 ай сентябрдын аягына чейин, октябрдан баштап суутам. Анан али октябрь, ноябрда улактарга чаппайм. Декабрь суук түшкөндө декабрда алып чыгам атты. Декабрда алып чыгып, багыда турганда şu 10 kiloga чейин жейт. Берсең жей берет. Андан ашык бербейбиз да. Мака. Мака жейт. Багыда турганда мака. Багыда турганда мака жейт. Эртең менен 5 кило, кечинде 5 килодан берем, 2 мал.
Андан кийин ушу суутканды арпага өткөзөм. 8 кило арпа жейт. Такай 8 кило арпа жейт. Улакка чалып аткан. Анан бул күнүгө басат. Улактан келгенден 2 күн эле дем алат. Андан кийин 2 күн дем алат. Улак болбой күнүгө но жаңы дыйканын үстүнө улак чапканын үстү дөң барго. Ооба. Телеөшкө. Күнү ошол жерге барып келет. 20 километр чыгат да. Сөзсүз күндө басылат. Күнүгө басат ошол жерге. Улак болбой ошол жака бастырып турам. Күнүгө. Анан бул өсө коро өзү bir күндө bir пресс жейт. 8 кило жем жейт. 3-4 күн турса эле курсагы даңкайып эле семирип кетет сразу эле буну. Өтө эле коробат. Уну кашкааттан чалык эмес, кашкааттан ашкан кашектерди салып койсогам жей берет. Өтө эле коро да. Көлөмү да чоң палуан жылкы да. Анан о кашкаатты буну менен тең бастырып койсок ал болбой калат. Ал салемерээк да. Анан бул өтө эле коро узагыраак бастырат. Аны ошо жарымына чейин басса, буну до конца 40га чейин бастырат. Жакшы экен. Бул жанакы Кара сууда Каныбек Акаев улак берген бир жылы квартира сайып. Ошол улакта мен адаштырып жүрөт экенмин да төөгө таштаган деп. Ушул улак тууралуу төөнү каерде таштаганын, мерсти каерде таштаган ошону айтып бериңчи. Төөнү андан мурун Ошто ипподромдо улак болгон. Ошондо жодар таштаган төөнү. Ошо карат менен төөгө таштаган. Андан кийин ошо эмеде Кара сууда улакта Эрнис Палва Мерседеске таштаган. Каныбек Акаевдин улагында, Акаевдин улагында лимузин деп Мерс алганбыз. Мерседеске таштаган. Анан Кашкаттын о жерде 2 тайга таштаган. Абдыкалык балбан болуш керек, а? Таштаган, 2 тайга таштаган. Бул Мерседеске таштаган ошо. Abdülkalık Salavat'tan. Bana geldi. Atın atlayın. Bir kolda topla Abdülkalık. Gel bir kolça koyun. Gel bir kolça koyun verdi. At kimdik Abdülkalık? Kambalat. 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 Kambalat adresinin Kaşkatı benim. Abdülkadir Polman bir tay. Kızılımkır ayından gelgen. Bana geldi. Uşak cennete turasından ağzını sürekli Murat Kolun takat verip kalınız çatına kaldı. Ötkende Kalas'ta utkanı vardı. Aziz Ratsyan'da Oyunlar gördüm. Ratsyan verildi. Ben tallanlar buna sormasanlar tallanlar. Bunlara kaçınlar var. Kaç kula. Haydi bana geldi. Kılıçaklar. Bakmaklar. Bir sürüsüyen karahulca. Karahulca bunlar. Aslında bir oldu. Жакшы экен. Мына азыр бул аттарыңыз кандай шартта, кайсыл комнаталарда бөлмөдө тургандарыны көрсөтүп айтып бересизби? Могу жерде бош жүрүшөт менин аттарымчы. Күндүзү деле түндөсү деле. Таң ашырганда деле жалигинде жүргөндө жабысына эме болуп туруп бош таң ашырам. Бул жерде кашкат турат. Бул кашкаттын канасы. Бош турат. Шунун ичине эле бош коюп коесуз. Бош коюп коем. Улактан келгениңден оного асат окшойсуз, дем алып туруп, э? Ооба. Оно жипке. Улактан келгенде бастырып келгенде ошого асып коем. Карат нерде турат? Караттын местасы бери экен. Булар күндүзү турат бу жерде. Күндүз күн. Кыштын күнү полный күн тийип ичине. Ошондой эме шарт менен курган бу жерде. Күндүзү турат бу жерде. Күндүз ичине тең күн тийип жакшы турат. Кечиндеси каерге? Кечиндеси ону жылуу сарай бар ону. Мүмкүн болсо ошагындагы көрөйлү. Кара ат менен Кашкат кандай шартта багыларын мына жылкы сүйүүчүлөрүнө. Караттын такалары. Караттын такалары. Бул Камболот ака ушу така тууралуу сурайын. Бул така көп го. Мындай сурулган бир. Бул таканы каратка бир айда 3 жолу кагам. 10 күндө калып турам. Оор деген. Мәселен азыркы темирлерин ачар көйүлүп, мына пөрктү карасаң жок. Ушинтип эле пөркүн ысый кылып коет. 10 күндө эле. Өз көлөмүндө оор да басканда. Оор 10 күндө така кактырып турам буга. 4 тешик экен, э? Ооба, 4 тешик. Мыякта деле турат. Ошону айтам да, така эле көп экен 4 тешик, чоң така. 10 күндө така кактырып турам мен буларга. Ушу размери канча таканын? 34 така кагылат.
Ошондо эң чоң болуп калабы? Эң чоң, а? 34 карат. Ба, российский Польша аттарга кагылчу такадан тура келет экен да караатка. Карат нерде турат, нерден чөп беребиз. Ошо эмеден нерден неме ал. Bu yerге таштайт экенсиз чөп да? Тышында мындай жабып коем, жылуу турат. Жабып турат бул. Ошол жерде турат карат. Ушунун ичинде бош эле жүрөт, ушунун ичинде. Канча чоң эле экен, а? Буягы 5 бар, буягы 4 бар. 4төй чоң экен, кеңир экен. 5-4. Карат ушул жерден турат экен карат. Кашкат нерде турат? Кашкаттын бөлмөсү бияга экен. Бул бир аз ага караганда Алардын кичинераак. кичинераак экен, а? Чоңго кичинеден. Аке достор, кышкы жайкы турган жерлерин көрдүк. Багы эр токумдан Жерден ошонуп чыгып кеткен да. Чыгып кетип анан бияка кирип тебишип мушташып. Ат баккан малайам уктап калып билген эмес, түнүмө мушташып ошол жерде. Ушу жолдун нусганга тееп койгон экен да ошо. Кашка тееп койгон. Кашка тееп койгон. Ишип жаңы жылдан кийин болгон да бу. Жазга чейин жакшы болбоду да. Ошого улак алып чыкпадым. Бир андан мурунку жылы эми базар коргондо улакка да, базар коргондо улактарга барбады да, бай улактаргачы. Андан мурункусунда өзүм улак берип, анда чаппадым. Кайсы жыл эле ошол жыл? 20. Канча төө сайдыңыз ошондо? 3 төө сайдым. 3 төө сайдыңыз. Мен көргөн элем да, барган элем ошол улакка. 3 төө 4 машина айдан унутуп калдым. Алтын буур ошондойлар сайгам. Эр токумдарды кайерге коесуз? Эгер токумдар ЖМП, комтада турат. Ошонуңузду дагы бир көрсөтүңүз эми. Свет жан. Запас. Басмайыл жүгөндөр экен, төш жабуулар турат экен. Муналарда жемдер бар, бочкаларда. Ошо аттардын жемдери. Аттардын жемдери. Бошогондор мека жийип койгон. Жакшы экен. Жемдер. Мунун караттын парадный эри деп атпаймынбы? Күчтүү эрден экен го жанагындай. Анын өзүнүн куям ошондой. Ичкеридеги уша эрдин эле шерик экен. Запас экен да. Эр токумдун мыктысы бар экен бирок. Карат. Азыр ушундай кыргыз аттын чоңдору азайып кетти. Бул дагы кыргыз аттын дөсү. Жанына келсең да аябай чоң ат. Камболот эке, эми мына кашка атыңыз тууралуу дагы бир кененирээк айтып берсеңиз. Бул атыңыз дагы жакшы аттардын бири. Бул атты башынан өшөт, түбүнөн. Бул ат Кызылөңкүрдөн чыккан ат. Кызылөңкүрдөн. Бунун чоң атасы племной. Али илгери эмелерге Колхоз совхоздорго келген аттар бар го Россиядан. Чоң атасы ошондон. Ошо чоң атасы племной, ошонун небереси да, племнойлардын небереси бул. Буну кайсы жашында качан алгансыз? Буну 2019 алдым. 2019 алдым буну. 2019 4 асыйында алдык го, 4 асыйында алдык. Канча сом? 4 асыйында 500 миң келе алгам буну. 500 миң ошо өзүнүн айылдагы акелерден эле. Бул өтө чыйрак ат булчу. Өтө чыйрак. Бул деле көп сорундарга таштады бул деле. Чындыгында мунун дагы ийгилиги көп, эмгеги. Анан бул чыйрак үчүн анча оорубайт деле бул ат. Өтө пышык ат бул. Мындай пышык ат анча-мынча көрүлөт мына. Бул анан адамдагы анча ылгыбайт экен. Ким минип салса деле жарай берет, а? Булар профессионал болупту да. Ошону айтам да. Көп адам чапты. Бул экөө тең эле. Чаппаган палван деле калбады. Чындыгында чабат. Чындыгында. Сураганда мен аябай эле берип коем, эле чаба берчи деп берип коем. Анда мунуңузду кашка атты дагы үйүргө коюп турасызбы? Үйүргө быйыл коем деп атам. Бугача коюла элекпи? 2 жыл курукта болду. Так. Курукта турду. Кашка атты минип 1-2 бастырбайсызбы? Андан кийин кара атты да 1-2 минут
баскандарын тартып койлубу? Көрмандар үчүн. Келишип атат. Ошо караатыңызды дагы сиз алгандан кийин чоң акчаларга сурады деп элдерде сөз жүрдү. Буну каратты деле, буну деле чоң акчаларга сурап атат. Азыр деле сурайт. Эми сатсаң эле жок да. Азаматсыз. Андан көрө мен ошо аттар канча жашса ошончо эле минейин деп чечим менен эле сатпайм. Канча сурап атат. Бул да болсо сиздин жанагы жылкыга болгон эмеңиздин саткан менен кайра мындай аттарды табып, мындай кылып тарбиялап чыгарыш өтө кыйын азыр. Мындай аттар өтө эле кымбат азыр. Алам десең. Туура айтасыз. Мындай болбойбу андан кийин. Мынакей кашкат. Өтө гажир ат да бул. Камчы мен алганда бул кашытпайт эле. Мына жарымдан буягынчы. Кашытпайт эле, мына чокой байлатпайт эле. Азыр бул кашытып, чокой байлатып, туттарынан мынтип кармап жүрө беребиз. Көндүрсө болот экен да. Эгеси Башында корс экен эле да бул. Эгеси айтты эле, чокоян байлатпайт, кашытпайт деп. Дегенде ошентип жүрдүк, кашытпай, чокой байлабай, кийиналып жүрдүк. Секин көндүрдүк анан буну. Жош. Мына тез келсең, эме боло берет. Чочуп турат. Анан секин кашып келсең, арзык жагын кармап, кашып, чокой байлап жүрө бересиң. Мынакей достор, Камболоттун карааты, Камболоттун кашкаты деген кайманаттар менен таанымал аттар. Маалыматтарыны, санжыраларыны угуп атасыздар. Ой пикириңиздер болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. Караатты дагы 1050 Караатты дагы 1005 Ошонарака байлап. Ушул кашкаатыңыздын дагы мунун дагы эл деле билет, бунун таштаган сорундары, жасаган эмгектери менен элге таанымал. Анан өзүңүздүн эсиңизде калган чоң сорундарын эстей аласызбы? Мына быйылкы дагы жакшы ийгиликтерди жаратты. Быйылкы жылдан Аксыга барганыбызда, Аксыда болду го, чоңулак. Ошондо төгө таштады. Анан ошо Кара Суда эле акайып улагында эките тайга тартаган. Андан кийин тайларга бул деле окмуш көп эле таштады. Эсте калбайт экен да. Кайда кандай болду? Эсизде деле калбады. Эсиңизде калгандарынан сурап. Тай, топоз, төөлөргө бул деле таштайт. Эсеби жок эле болуп калды майда тайтулак топозуна. Жакшы, Кудайга шүгүр аттар. Барган жерде илешишет, жакшы. Барган жерде алат, Кудай кааласа. Караатты дагы тартып коеюн, баскан турганына. Кыргыздын алып аттарынын бири. Бул караат Кыргызстандын эсептөлүү аттарынын бири. Республиканский эмеге кирет десек дагы болот. Жош да бул. Мындай жош ат жок. Палуан боюнун бийиктиги примерно азыр эми метрге ченеп кетишпедиби? Канча чыгат мындай кызыккандар үчүн? 67 чыгат уровенде. Уровенге? Уровенге 1.67 чыгат. Евро метрге уровенге. Уровенде 1.67. Кашкатыңызчы? Кашкатты тартпап мунушу. Мунун кызыгып тартып көрүшкөн экен да? Буну тартып койгон 1.67 чыккан. Быйыл дагы коесуз, Кудай кааласа үйүргө. Кудай кааласа бүгүн азыр жүктөйүн деп аткам өзү. Ошо токуп эме бүгүн алып барып сарайга. Алып барып ошакта эми булар турөк ушу Нургазынын улагынан бери турат. Кичине сарайга алып барып минип эмесин алып паңашыран айгырга коебуз, Кудай кааласа. Бунун балдары ошол сарайыңызда азыр? Сарайымда. Азыр сарайга барып ошол балдарын дагы тарта кетсек кандай дейсиз? Майлы, бош болсоң бизге тутасыз. Ошо сиз менен чогуу барып бир жолу карааттын балдарын дагы тарта келсем, анан Камболот эке дагы бир өзгөчө нерсе көрүп калдым да сизден. Мына бул кызык болду. Ушунун бул эмне үчүн түшүндүрүп
Bunu biz no жерде турабыз алиде машина түшүрүп жүктөгөн жерге эле дөң издеп биринчи жылдарычы. Кайерде түшүрөбүз, анан түшкөндө кыйналат, жүктөгөндө кыйналат. Анан кийин ушуну жасадык. Машина жүктөй турган кылып жасап, баллондорду коюп, жеңил аркасынан көтөрүлүп түртүп алып келебиз деп коебуз. Машинаны такайбыз. Аттар чыгып кетет. Түшкөндө ham кыйналбай, чыкканда ham кыйналбай жакшы. Өтө өзгөчө жакшы нерсе экен бирок. Ушундай ушуга ат жүктөгөнгө, түшүргөнгө жасаганбыз. Тактасынан калың. Караатты көтөрө тургандан кылыпсыз да. Сетке тактадан кактыгам. Тура эми оор бойлап сынып кетип, сутуп бир бөлө болбосун калың тактадан кылганбыз. Балондор коюп койгонбуз. Ой, эле нерсе бул кичине нерсеге жасалат. Ооба, бирок өтө бир жакшы нерсе экен да, бирок өтө сонун буюм экен. Жүктөгөндө кайерге барып жүктөйбүз, түшүргөндө кайерге барып жүктөйбүз, ойлонбой ошол жерге алып келип үйдүн ичинде түшүрүп, үйдүн ичинде жүктөп алып чыгып кетебиз. Ооба, аттарга да коопсуз секиртип башка кылба, эметпей. Мынаки өтө мага дагы жакты ушул нерсечи. Жеңил дагы экен. Кайерге алып барсаң? Бир адам көтөр. Ооба десең. Жүрө берет. Ушундайдан жасагыла, достор, жылкы сүйүүчүлөр. Өтө жакшы нерсе экен, чыга турган нерсеси. Так. Камболот эке бул ортого жыгач байлап жүктөп атасыз, экөө урушабы? Эле айттым го, ошо былтыр ушканго экөө. Ошондон өчөшүп калды экөө бирөөнү. Ага чейин жөн эле жүктөйт эле. Ошондон өчөшүп калбай, али улакта дагы топтор экөө мындай келгенде экөө бирөөнү алып берип атат. Улак топтун ичинде дагы. Өчөшүп калды. Өчөшүп калып турган бирөөнү. Жыгачты койбосом, баргыча экөө түшүп батырап бирөөнү кыйнайт да бирөөнү. Ошону жыгач коюп койсоң тынч кетет. Шундан кийин ушинтип калдым да, жыгач коюп жүктөп калдым. Мурда жөн эле үн чыкпай кетишчи эле. Урушканга чейин. Болот экен аттар бир урушуп алса. Өчөшүп калат экен да? Кашка. Эки аттар чыгып алайын. Мынакей достор, эми сарайга кеттик биз, Куда кааласа. Сарайдан улантабыз. Ошол жерден буралабы? Кийин өзү түшөт. Сарайга келди. Ма уже мушташам деп атат го. Мынакей достор, сарайга да келдик. Камболот аке менен азыр ат бастырганча жылкыларын көрүп түшкөн келетабыз. Камболот аке, жылкылар ушу тегеректе окшойт, а? Онун тажып. Барып көрөлүчү, таанышайлычы. Үчөө жүрөккө калган ар жакта окшойт. Азыр барып бейлеринде көрөлү. Карааттын кыздары да барбы ушу арада? Мынакта үчөө жүрөт. Калганы мынакта окшойт, Камболот аке. Шак өтөлүчү. Мынакей достор, караат коюлган үйүргө дагы келип калдык. Ушул үйүрдү дагы көрө кетели. Карааттын кыздары бар дейт. Ошолорду дагы көрүп таанышып, ылдый жакта да 3-4 бей жүрөт. Анын түшүп барайт да тартам. Бир тобу, бир бөлөгү биякта жүргөн экен. Караат ушул бейлер туйт экен да карааттан. Жакшы бейлер экен. Азыр жакындан барып дагы жанынан тартып, силерге дагы көрсөтүп кетейин. Камболот аке менен байланышасыңар, мен номерин дагы калтырам. Мына ушу карааттын кулундарынан сатат экен. Түшсө, бейл эркектеринен. Мына
Караатты быйыл бөлүп коет экен. Мына мен минген качканды дагы коем дейт карааттын кыздарына. Азыр ушулар жөнүндө дагы бир маалымат алайын. Анан жакын барганга жакшы болбой атат. Мына аттар бейлерге ынтылып эле эметпей атат. Так. Кой. Камболот ака, карааттын үйүрүнө келип турабыз. Былтыр ушулга коюлган да караат ушу бейлерге. Ушулардан туйт быйыл. Туары канча деп аттыңыз? 14 бeye коюлганда, калганы карааттын кыздары бар, ал башкага коюлган. Алар башкага коюлганбы? Турат үйдө караатка коюлган. Жана байланып турганга. Быйыл ушу карааттын кыздарыны бөлүп мына Кашкага коем деп атасызбы? Ушуга коем. 14 караатка коюлган экен. Ушу карааттан Кудай кааласа туйт экен. Ылдый жакта да бир бөлөк бейлер жүрөт. Аларды да жанынан барып тартып тааныштырам. Мына ушул быйыл туула турган кулундардан Камболот ака менен сүйлөшсөңөр болот экен. Сатат экен кулундарынан. Баягы берки тайлары аны үйдөн таанышабыз ошол жерден. Сарайда. Сарайдан көрөбүз карааттын балдарыны. Мынке достор. Сөөктүү чоң бейлер экен. Ошол карааттын кыздарын быйыл Кашкатка койсо ушудан жакшы эме чыгат. Менин оюмча. Мына Кашкаттын үстүнү карасаңар толугуна. Айлан өзүнчө керемет ала туу. Кыргыз жерим карачы керемет деген. Берекелүү кыргыз жери. Учу кыйрына көз жетпейт тал. Тоолорду карачы, асман мелжиген тоолор. Мындан ары бара берсең өйдөлөп не деген бир кооз көрүнүштөр бар бул биздин тоолуу жерлерибизде. Мына достор, азыр жолдон дагы бир бөлөк бейлерди тартам, андан өтүп анан үйдөгү эмелер менен таанышабыз. Караат тополон кылып атат. Мен агытып эми ушул үйүргө деп. Камболот ака, бул минип турган атыңыз жөнүндө дагы бир аз айтып өтпөсүз? Бул кандай ат бул? Бул ат эле менги жона караатты кармагандан кийин буну коебуз да, бул пычмал. Быштырып койгонбуз. Бени кайтарып жүрөт. Ишеничтүү болот экен да ошондо? Точно ошол эмеден экен. Караат эртерээк кармайбыз да, ошондо кармагандан кийин буну кое беребиз. Алып жүрө берет. Жакшы экен ага. Кыздар кайсылар болуп калат? Чоң кара беген атат го. Ошонун жана кара ошонун Тору. Булар жашы кандай болуп калды ошондо? Булар жазга кунан. Нап чекеде деген караттым өзү. Нал тору. Чым тору. Калтатай. Ошо эки тору байтал, анан ол кара байтал, анан ошол тору байтал. Карааттын кыздары экен. Ушулар дагы баралына келгенде тууза керек. Көбүнчө эне жагынан дагы зависть этет го. Камболот ака, ушулар дагы карааттан токтогонбу? Жаңы туйт. Мына болсо. Жакын бара албай атам. Кысырдай дейсиз ба? Көрөлчү.
Жақсы бекен шуlar. Кечки болушу да мүмкүн, а? Былтыр буну Тайбасқа койгом. Ушуну кошконсуз ба барып? Тайбасқа коштум эле. Кысыр окшойт. Кысыр да. Чоң экен. Кысыр дейт. Оно шөкө анык эле боз экен бирок. Мынага достор, ушул бейлер кара аттан тууйт экен. Куда кааласа Камболот аке менен чалышып сүйлөшө бересиңер кулундарына. Мынага достор, Камболот аке. Бул өткөндө базар коргондо көргөн, улакка барган ат, а? Ооба. Бул атыңыздын маалыматын дагы бир рет кайталап. Бул ат али менде бул аттардан мунун күрөң ат болгон. Алда күчтүү ат эле. Анын базарга саткан палванга. Кызылкая Базарбай. Ооба. Ошонун баласы ошо менде. Биринчи баласы. Экинчи ушу баласы менде. Ушу бир эле баласы калган менде. Ушуну алып койгон. Буну балама бергем да. Балам. Bunun yaşı 3 асы. 3 асы, ya? Улака жакшы булдар. Элжин күжүнө түрктүз кирет улака. Айгырда жүрөт. Пыштысынан бери айгырда жүрөт. Бир дагы эме. 3 жыл айгырда жүрдүм. Пыштысына, асыйына, эки асыйына 3 жыл жүрдү катарынан айгырда. Айгырда ham жакшы. Кечинде 10 та бие койсоң, эртеңден 20 та бие болот. Жажырат. Жанагы бунун атасында азыр эрмек чаап жүрөт Базарбай палвандын баласы. Азыр деле жарап атат ошолор. Азыр деле жарап атат. Ошонун баласы. Анан bundan чоңун жана эмеде Урсулан палван чаап жүрөт, Рахат дегендерде жүрөт. Ракета деп ат коюп атырбы? Урсулан чаап. Ооба, ракета. Bundan чоң ошо. Ошол ушундан чоңубу? Болду, түшүнүктүү. Буну сатасызбы? Эми балам сатам дейт. Балам ону машинаны алып алыптыр. Ошол машинаны алыптыр, анан сатам дейт буну. Аке достор, бул балама бердим эле, сатып. Машина алып алдым дейт. Кардарлар болсо, кызыккандар болсо, Камболот аке менен байланышсаңар, ушул аттагы сатылат экен. Мен Камболот акенин номерүнү экранга да жазып өтөмүн. Жашы 3 асы, улагы өтө жакшы, үйүрү бышты кезинен жүрөт экен. Көрдүңөр, мен жакындан да бир тартып коет. Бул дагы өтө жанагындай ата тектүү аттардан. Bunun атасын ошо Базарбай палвандын үйүнө барып да мен тартканмын. Ошонун азыркы күнгө чейин эрмек чаап жүрөт. Мен бардыгыбыз эле көрүп атабыз, аны ошол аттын баласы экен, достор. Номерге чаласыңар, байланышасыңар. Өтө курч экен бирок. Курукка байлаган болсо, жакшы ат болот. Мен эч курукка байлабадым. Айгырга коюп эле. Ошо 1 жыл курукка байлаш керек да 3 жылда айгырда жүрүп калды. Таптап туруп анан чапкан болсо дең, Ошо эркек. Мынамса? Мына эркек, мына ургач экен, мына ургачы. Мына тор эркек экен, ана тору дагы эркек экен. Баары эле караттын фигурасы экен бирок, а? Muna da erkek. Muna da erkek. Hadi taylar.
Караттын кыздары, караттын малдары. Бардыгы ошо караттын эмесиби? Мынакей. Караттын балдары кыздар экен ушулар. Караттын жана жакын жалашып. Тагай. Так. О, бушка башын керек экен. Майыл ошо кайдагым? Эртең жана бушка. Аптарам. Тос. Мынакей ушулар экен караттын кыздары, караттын балдары экен. Ушулардын баары. Камбулат эке бул караттын балдары кыздары былтыркылар да булар эме? Былтыркы болгон. Жаш болду азыр. Бу тайларыңыздын ичинен канча эркек? 3 эркек. Калган ургач. Азыр эми ушул ургачынан эркегинен сат деп калгандар болсо сатасызбы? Эркегинен экөөнү сатам. Ургачсынанчы? Ургачсынан бирөөнү сатам. Азыр нерден көрсөк болобу, кайсыларды сатып жүрсө болот? Сатасыз. О, аркада ташка турат го. Кичине таш атып койгон. Аркада. Эң аркада. Эң аркада, бир туяк ак. Ошону ургачы. Ушуну сатасыз, ургачы. Амма алдыда турган эркек мына. Мына тору. Ушуну сатам. Каралардын бирөөсү да эркек да. Каралардын бирөөсү сатылат экен да? Мынакей достор. Ургачынан да бирөө сатылат экен, эркегинен экөө сатылат экен. Чалып байланышасыңар. Ошол кичинакай кара болуп калыптыр, ал кандай? Өткөндө Нургазынын улагында таштаган сорун. Сорунданбы? Ошо. Бираз кичинерактай көрүп кечки кулум экен десем, сорун экен да. Жакшы. Мына достор, караттын кыздары менен балдары менен да тааныштык, көрдүңөр. Камбулат акеге чалсаңар ушулардан караттан урук алам дегендер. Быйыл сатыла турган ушулар экен. Кудай кааласа быйыл туулса дагы сатылат экен. 14 бээге коюлган экен. Чалып байланышып Камбулат аке менен сүйлөшөсүңөр. Бул каратай сорун болду. Ошол качка ургач сатылат экен жерде качка. Жанагы чоң торусу сатылат экен эркектен, анан бир карасы сатылат экен. Зор болуп калды ошо. Бу бир кичекедеги? Үлкөн. Башы дагы каратка окшош экен. Сеники эме кусу? Сатып жүрбөйсүңбү? Жок. Караттын копия болуп тур бирок бул дагычы. Наркылары дагы өтө чоң, копия экен. Баштары. Бирден чуап өткөндө сонун болот. Чуп. Сол байлача, сол. Өтө мощный экен бирок колундары дагычы. Мына баштары, кулак баш, немелерин карасаң пут колун жоондуктар. Мына ургач колун сатылат экен ошо. Аркадагы эркек ал балам. Мына ал торубу? Сатпайсың а? Сатып жүрбөйсүңбү сен? Мынакей достор, экөө сатылаттан болду эркектен. Ургачыдан бирөө. Эркеги кайсы эле? О, сары киттер жок, андан бери карадан. Бир туяк. Эң бери ак. Кичинекейдин жанында турган. Чөп жеп аткан, эңкейип. Арткы туяк ак экен, Бир туяк. Камбулат аке. Мына ушул жылкыга жанагындай көңүл коюп, ушуга жылкыны кармап эме кылып калганыңыздын себеби? Жаштайыңыздан кызыгасызбы же? Эми жаштайыбыздан айылда чоңойдук. Айылда билесиң, ат менен жашоо бүт эле айылда. Ат менен чоңоюп жашоодан улакчага анан аматылык атам улакчы болгон мен. Жакшы аттарды кармаган, күчтүү аттарды кармаган. Ошонун жолун жолдоп, атабыздын жолун жолдоп биз да ат кармап, жылкы кармап кеттибиз да.
Мындан ары да сизге ийгилик ака. Ушундай жакшы аттарды кармап, кыргыз элинин намысына жаратып, улуттук ат оюндарын көркү болуп, ушундай бир кыргыздын аргымактарын даңазалап жүрө бериңиз. Рахмат ака сизге. Рахмат. Ушул иштериң ийгиликтүү болсун. Ар дайым ушу элдин керегине жараган улардан болуп жүрөр, үй бүлөң менен тынч бол ар дайым сонда. Рахмат ака чоң. Мынакей достор, ушуну менен бүгүнкү Камболот аканын аттары тууралуу чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Мындан кийин Мукаш ажынын аты, Айтали ажынын аты, Русландын дагы көптөгөн аттар бар. Тартылып чыга турган Айбек мырза, ардактуу атул. Анын аттары бар. Кудай буйрса, ирети менен жакшы аттарды тааныштыра беребиз. Мына кызыл үңкүрдөн атактуулары да келип калыптыр да. Бүгүн улак катуу болот чамасы. Ийгилик жигиттер. Ийгилик. Мына ол дагы ошондо Базарбай полбондо каттын баласы экен да? Жүргөндө акыркы баласы ошо. Шукам, бевош шукам. Улкан кызыл үңкүрдөнбү? Мына ол ат менен бир тууган болуп калат экен да ошондо, да? Атасы бир тууган да. Атасы бир. Жакшы нерсе. Жаш эмне болду? Жакшы нерсе экен.